Салам билесиңби KGN окурмандары, менин атым Жамиля. Бүгүн биз роддомго сумканы даярдайбыз. Бүгүн бизге Жылдыз эже, алдейдин жетекчиси жардам берет. Саламатсызбы, Жылдыз эже? Саламатчылык, кандайсың? Жакшы, менин суроогум дагы еще кичине время бар, бирок мага сумка керек болуп атат. Эмне мага керек? Ошонун баарын айтып койсоңуз жакшы болмок эле. Макул, анда баштайлык. Биринчи жолу көрүп жатсаңыздар, распашонки кийим, эң биринчи алгачкы балага кие турган кийимдерден распашонкиден баштайбыз. Төрөтүүнү экини ала барыш керек. Эки запас менен, 2 же 3 алсаңыз болот. Эми 2ден 2 бул жакшы эле жетиштүү. Андан кийинки кийимдерди өтөбүз бияк жагына. Сиздин сроогуңуз ноябрь айында болсо, демек сук түшкөн болуп калат. Ошондуктан начосу бар жылуу кийимдерди тандаганга туура келет. Кыз же уул? Айтпай эле турсам болобу? Ооба, бирок ошондойлор болот. Кээрлер кийимдерин өңдөрү балага да кызга да кеткендей болот. Ошон үчүн биз сары жашылдардын өңдөрүн тандапсак болот. Мисалы бул жылуу начосу бар кийим, ушундайдан бирөөнү тандайбыз. Салдым бияка, азиянын шымын, үстүнө кофта. Так, кичине мындай 2 кофта, 2 ползунки, 2 распашонки салсаңыздар болот. Так, эми буларга үстүнөлөрүнө биз тандап алдык. Ушуларга азыр астынан бул шымдарын тандайбыз. Комплект көбүнчө эми комплект кылганды жактырышат. Ошондуктан мунун астын комплект сатасыздар ошон үчүн. Мен өзүм дагы 5-ирет болом жакында буюрса, ошондуктан тажрыйба мол дегендей. Так, эми могу начосунун шымын тандайбыз. Эми башына чепчик носкилерди тандайлыгы. Жүрүңүздөр кайда бияка барабыз. Бул жерде бүт жаңы төрөлгөн ымыркайларга ылайыктуу чепчиктер. Чепчиктин ар кандай тигүүчүлөрү, ар кайсы өлкөдөн келгендери бар. Биз азыр мондай чепчик тандабаганда дагы могу жерде баланын эмгегин жаба турганга да көңүл буруш керек. Могу эмгеги жабылган. Кээ чепчиктер кийсеңер тасырайып эки жагы ачылып калат. Ошон үчүн мындай жакшы чепчиктер да болот. Ушундай чепчиктерден экөөнү тандаш керек. Бирөөсүн кичине мындай Индонезия могу эмеге окшоштуруп буга да подцвет кылсак болот да. Мындай жылуураак, калыңыраак. Роддомдон эмес экен да. Бул эме роддомдон кийгизесиңер. Баса айтып кетчү нерсе, мисалы Казакстанда эмнегедир бала жаңы төрөлгөндө алгач башына баш кийим чепчикти кийгизет экен. Бирок бизде андай эмес. Эми носки кийгизесиз. Носкиден 2 носки алыш керек. Эми бул жерде сиз биринчи жолу төрөп жатсаңыз, бул дагы бул жакшы эмелердин бири да, орусча айтканда приятный хлопоты. Өзүбүзгө мындай монтип ар бирөө келип бизге монтип тандап, аябай элестетип алып, мындай суктанышып тандашат да. Сиз ушуну тандадыңызбы? Макул, мен буларды тандап бүттүк. Эми чепчиктин үстүнөн шапка кийиш керек. Жукарак шапка. Жок, ал роддом ичинен эле баланын башын, эмгегин жакшы сакташ керек. Анан момундай сарапки деп коет. Бул бала жаңы төрөлгөндө көбүнчө балдардын тырмактары узун болот. Анан ошо тырмактарын бетин аймап албасын деп ушундай сарапкалерди кийгизет. Ушундайдан экөөнү алсаңыз жетиштүү болот. Мына бул чепчиктин үстүнөн дагы шапка кийгизет. Честно, ар кайсы төрөтүүнүн өзүнүн эмелери керектөөлөрү болот. Мисалы кээ бир пленкаларга ушундай пленкадан 6 алып келет, кээ бирин 4 алып келет, кээ бирин 2 эле жетиштүү болот. Бул пленкаларын көбүнчө ушундай биринчи эле бала төрөлүп орогондо көбүнчө байка деп коет. Пленканын түрлөрү болот: фланель, байка, ситис, бяз, муслин. Ушундайдан экөөнү аласыз. Балага керектүү кийимдерди биз тандап бүттүк. Анда эмесе, анда сиздин гигиеналык каражаттарды чогултуп баштайлык. Ал үчүн төрөтүүгө мындай сумка, прозрачный сумкага көтөрүп барасыз. Сумканы алып алып, эми гигиеналык каражаттарга өтөлүк. Кээ бир сиз болот. Аны бизде эч кандай чектөө коюлбайт. Болгону бул сиз үчүн ыңгайлуу. Анан жана антисанитария үчүн да жакшы. Мисалы,
бул сумкада сиз мындай көрүнүп турат эмне каякта. Сиз өзүңүз толгоңуз келип, өзүңүз кыйналып атсаңыз, анан эмне каякта жатарын билбей монтип чукулабай эле дароо эмне каякта экенин көрүнгөн сиз үчүн биринчиден ыңгайлуу. Жүрүңүз. Төрөт үйүнө алгачкы гигиеналык каражаттын керектүү эң биринчи нерселерден бул ушу сиздин астыңызга коюла турган пленка. Эгерде сиз жеке төрөт үйүндө төрөй турган болсоңуз, ал керектелбейт. Анткени сиз ошол клиникага кандайдыр бир акча өлчөмдө төлөп атасыз. Ошол сумманын ичине булардын бардыгы кирет да. Ал эми эгер мамлекеттик төрөт үйлөрүндө төрөгөндөргө сөзсүз ушундай пленкадан экөө керек болот. Бул биринчиси толгоо башталып, приемныйга киргенде ошондой кушаткага жаткырып, канча ачылганын текшергенде биринчисин колдонот. Ал эми экинчиси төрөт родзалга чыкканда экинчисин ошо астына салат да. Ошондойдон экөө керек болот. Алып кое берели экен да, керек болот, зыян жок болот. Макул. Анан мындай одноразовый подгузник тапкылат. Муну деген ошо сиз өзүңүздү булган калбаш үчүн эле болгону төрөткө чейин гана колдонот. Төрөттөн кийин мисалы мамлекеттик төрөтканаларда аябай дыккаттык медсестралар улам келип текшерип, кийген жоксуңар, кийип алган жоксуңар деп текшерип турат. Бунун себеби кокус кан келип кровать ишиги ачылып кетсе, сиз байкабай калышыңыз мүмкүн. Анткени бул өзүнө жакшы теңет да. Кан келип калса, мисалы муну кийип алсаңыз, сизге келип калганын билбей каласыз. Бул сиздин ден соолугуңуз үчүн кооптуу. Мындайдан 1 же 2-ни алышат. Так, муну алгандан кийин, андан кийин мына бумажный полотенце деп коет. Муну да жеке төрөт үйүндө алып барылбайт, анткени ошол суммага баарын. Бунун түрлөрү да болот. Бүт суммасына жараша ар кандай. Бул төрөт үйлөрүндө, мамлекеттик төрөт үйлөрүндө көбүнчө акушерлер колдорун арчыган үчүн беришет. Мындайдан бирөөнү салышат, 2 рулон деп. Ар бир төрөт үйүнүн тизмесинде ушундайдан жазылат да, 2 рулон. Алгач биринчи жолу төрөп жаткандар түшүнбөйт. 2 рулон десе мондайдан экөөнү алып алышат. Бул же көптүк кылат. 2 рулон деген могу ичинде экөө деген сөз да. Андан кийин балага влажный салфетка. Влажный салфетканын түрлөрү бар. Булардын баары ымыркайлар үчүн гипоаллергендүү. Анан сиз төрөгөндөн кийин урологиялык гигиеналык каражаттар жөнөкөй мындай колдонуп жүргөн эмес. Урологиялыктарды колдонушат көбүнчө төрөт үйүндө, анткени төрөттөн кийин айыз көп сан эме келет да, аябай. Ошондуктан мына момундай түрлөрү бар. Ушулардын бирөөсүн алсаңыз болот. Эми баланын подгузнигин жаңы төрөлгөндө алгач эң кичинекей размерде подгузниктер болот. Эми баланы подгузник кээринин астында жамбашын салфетка менен арчып, анан кызарып кетпесин деп, же присыпка же болбосо ошо кремдин астына сүйкөгөн эмелер, кремдер болот. Ошондойдон алсаңыз защитный подгузник. Баланы бетин эртең менен жууп эметкенге момундай жука салфеткаларды да алышат. Анан айта кетчү нерсе, стерильный перчатки жеке төрөт үйүндө булар керектелбейт. Ал эми мамлекеттик төрөт үйлөрүндө керектелет. Негизи мамлекет тарабынан берилет, бирок болгону бизде төрөгөндөрдүн саны көп болгондуктан, аларга бир күнгө берилген санынан ашып кеткендиктен көбүнчө ала барышат. 3 же 5 ала барышат. Бала төрөлгөндөн кийин баланын температурасын жарым саат сайын ченеп туруш керек. Бул бала кандайдыр бир оорулар жокпу дегендин ошо төрөт үйүнө чыккычакта жарым саат сайын ченеп турасыңар. Ушундай электрондук градусник. Илгерки темир айнек градусниктерди азыр эч ким колдонбой алган, анткени ичинде сымап бар болгондугу үчүн. Азыр ушундай электрондукка баары өтүшкөн. Сиздин ич кийимдериңизге карата, мисалы, момундай одноразовый трусы болот. Мисалы, Россиянын төрөт үйлөрүндө сөзсүз түрдө одноразовый трусы алып келүү деген ошондой кийгиздирет. Анткени төрөт үйүндө ич кийимди жууп, баары булганасы да, жууганга болбойт. Ушугер ар ким мүмкүнчүлүгүнө жараша ушундай алса болот. Андан кийин баса жана сиз төрөт үйүндө кие турган бут кийим.
резиновый тапочки. Мисалы Россияда сөзсүз түрдө жуула турган дейт, анткени ал жакта баары душка сөзсүз түшөт. Биздин төрөт үйлөрүндө азыркы учурда жакшы болуп душтар каралган, бирок баары эле эме жууна бербейт да, анткени ар ким ар кандай акыбалда төрөйт да. Кээ бирөө кыйналат, үйүнө барганда эле төрөйүн дейт. Андан кийин баланы төрөгөндөн кийин сиз мурунку кийип жүргөн ич кийимдерден уже кийбей каласыз. Эми сиз эне катары баланы эмизишиңиз керек. Эмизгенге ылайыктуу ич кийим кийесиз. Мисалы, моуларды айтсам, монтип кийгизгенде баланы утуп эмизгенге ылайык болуш керек. Азыркы кийип жүргөн ич кийимиңиз уже туура келбей калат жана төрөгөндөн кийин көкүрөгүңүз дагы чоңойот. Биякта баланын кийимдери 2689 сом болду, одеял менен кошо. Одеял тандаганда биз одеял жөнүндө сөз кылбай калыптырбыз. Комнатный температурага ылайыктуу, баланын үстүн жапканга өтө калың эмес, өтө жука эмес. Ушундай одеял менен жабасыңар. Одеялдын баасы 600 сом. Баланын 2 сыйра кийимдери менен одеял менен кошо 2689 сомду түздү. Ал эми эне менен балага керектүү каражаттардын суммасы 2710 сомду түздү. Бардыгы биригип 5399 болду. Бирок бул сумма ар кимдин табити, чөнтөгүнө жараша чогултса болот. Азыр биздин каарманыбыз өзүнүн жактырганын, өзүнүн бюджетине жараша толтурду. Эскерте кетсек, ошонун эле мындан да арзаныраак же мындан да кымбатыраак дагы чогултсаңыз болот. Мына төрөт үйүнө керектүү бардык нерселерди буюрса чогултуп алдыңыз. Буларды сөзсүз түрдө үйгө алып баргандан кийин жаш баланын кийимдерин сөзсүз түрдө жууш керек. Анткени бул магазинге келгенге чейин кандай жолду басып келди, канча адам кармалады деп билбейсиз дегендей. Демек сиз стерилдик зонада төрөтканга байланыштуу сөзсүз түрдө кийим дагы стерилдүү, таза болуш керек. Булардын баарын үйгө барып жууп, үтүктөп даярдап, өзүңүз дагы мындай жеңилдеп каласыз, даярмын деп, анткени толугу айтырбай келет. Бул мисалы биринчи жолу төрөп жатсаңыз, айтышат, мага врач мынчасында примерно төрөйсүң деди деп ойлой беришет. Ошого жакын бир жума калганда келем. Мисалы көбүнчө эгерде кыз күтүп атса, кыз 2 жума эрте төрөлөт көбүнчө ошондой болот. Ошондуктан төрөт үйүнө алдын ала даярданып койгон өзүңүз үчүн аябай жакшы. Өзүңүз дагы ойлонбой, санаркабай жакшы жүрөсүз. Анан төрөт үйүнө барганда жакшы позитивдүү маанайда барышыңыз керек. Анткени сиз эң маанилүү жолугушууга бартасыз. Аябай сүрдөп дегендей баары жакшы. Негизи өзүңүздүн ичиңизде бардыгы жакшы болот. Мен аман эсен төрөйм, кыйналбаймын. Балам 6 сан аман төрөлөт деп өзүңүздү аябай мындай кубаттап туруп барсаңыз, бардыгы ойдогудай жакшы болот. Айтканыңыз келсин Жылдыз Аман эсен. Сизге чоң рахмат. Сумканы мен жеңил эле чогултуп алдым. Сиздер кандай чогулттуңар эле ошону комментарийге жазып коюңуздар.